بسم الله الرحمن الرحيم. Yani hurmatlı tuğan ilim. Peygamber aleyhisselam aytat, ilim bul үйрөнүү менен болот. Wa innama sabru bit tasabbur, ошондой эле сабыр дагы сабыр кылуу менен болот дейт. Мындайча айтканда алымдар түшүндүрөт, эч бир адам сабырдуу болуп төрөлүп калбайт. Бирок сабыр кылып үйрөнүш керек. Жакыныңыз дүйнөдөн өттү. Сиз көздөп жаткан жумушуңуз ишке ашпай калды. Сизди башка бирөөлөр алдап кетти. Катуу бир ооруга чалыгып калдыңыз. Башка кыйынчылыктар жашоодо болуп атат. Бирок ичиңиз күйүп атат. Ичиңиз өрттөнүп жатат. Көзүңүздөн жаш чыгып атат. Бирок өзүңүздү сабырдуулукка алып келиңиз. Сабырдуулукка өзүңүздү тарбият кылыңыз. Бит тасаббур. Сабыр кылуу менен, өзүнү кармануу менен адамга сабыр сыпаты келет. Ва ида ахаббаллаху кауман. Пайгамбар алейхиссалам хадисин караңыз. Качанда Алла кайсы бир коомду жакшы көрсө дейт да. Жакшы көрсө, кайсы бир коомду Аллах Таала жакшы көрсө, ипталахум, аларга Аллах Таала сыноо берет. Сыноонун келгени Алланын сүйгөнүнүн белгиси. Алланын сизди жакшы көрүп жаткандыгынын белгиси. Алла жакшы көргөн пендесине, коомуна Аллах Таала сыноону берет. Фаман сабара фалаху сабр. Алардын ичинен ким сабыр кылса, андага сабыр берилет. Фаман жазиа, ким сабырсыз болсо, сабыр кыла албаса, андага сабырсыздык болот дейт. Мунун мааниси эмне? Ошо кыйынчылык келгенде адам баласы эгерде сабыр кылып, өзүнү тарбият кылып, аракет кыла турган болсо, анан Аллах Таала сабырдуулук деген табияттан анан кийин бере баштайт адам жашоосуна. Адам өзү ошо сыпатка аракет кылып машыгыш керек. Баардык нерсе Алланын тагдыры экен. Алла Таала каалаганын кылат экен. Сабыр кылсам ушундай сыйлыктар бар экен. Бара турган жерибиз акырет экен. Бул дүйнөдөн бир адам өтүп кетсе, алынан ажырап калуу эмес. Чыныгы ажыроо, эгерде сиз бейиште болуп, ал түбөлүктү тозокко калып кетсе, мына ушул ажыроо экен. Болбосо учурчакта эле азыр бири-бирибизди көрбөй калдык, бирок түбөлүккө бир чогуу болобуз буйруса. Курандын мааниси алхакна бихим зурриятахум дейт. Аларга биз алардын урпактарын жеткиребиз. Эгер ата-энелер, ата-бабалар өтө чоң ибадатта болуп, бейиштин бийик даражасында, балдар төмөнкү даражада болуп кетсе, Аллах Таала ошолорду дагы ата-энесине жеткирет. Эгерде балдары ибадатта, илимде, курбанчылыкта бийик даражада, балдар эгерде ата-энелери ылдый даражада болуп калса, сурайт, кана менин ата-энем дейт. Кана менин ата-энем дейт. Десе алар ылдыйкы төмөнкү даражада. Эмне үчүн? Мен амалды баарыбыз үчүн кылган элем го. Мен өзүм үчүн эле эмес, баардык туугандарым үчүн, ата-энем үчүн мен кыймыл аракет кылган элем. Десе Аллах Таала аларды дагы ошо бейиштин даражасына жеткирип коюп чогуу кылат дейт. Яны түбөлүккө чогуу болуу бар. Дүйнөдөн өтүп кетсең. Ошондой кылып адам өзүнү сабырдуулукка тарбият кылса, мына Аллах Таала ошолорго сабыр берет.